Эфирде кечки жаңылыктар топтому кызматыңыздарда Алина Антымакова, саламатсыздарбы? Алгач жаңылыктардан кыскача. 2 февраль шайлоонун бүткүл дүйнөлүк күнү белгиленди. Айыл чарба өсүмдүктөрүн зыянкечтерден жана түрдүү оорулардан коргоо министрликтин алдындагы карантиндик коргоо департаментинин түздөн-түз милдети. Өткөн жылы ирригация жана суга системаларын оңдоп түзүүгө ири сумманын каралышы алыскы Актала районундагылар үчүн чоң олжо болду. Алдыда ушул жана башка жаңылыктар туурасында кененирээк маалымат. Кыргызстанда санарип кодекси иштелип чыгууда. Бул тууралуу министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Казакстанда өтүп жаткан жаңы реалдуулуктагы санариптик өнөктөштүк санариптик форумунун жалпы жыйынында билдирди. Кыргызстан санарип технологияларды өнүктүрүү үчүн тең салмактуу шарттарды түзүү боюнча иш алып барууда. Ал эми санарип дүйнөдөгү революциялар жөнүндө айта турган болсок, анда биз мамлекеттик башкарууда активдүү санариптик чечим менен пайда болгон мамилелерди жөнгө салуу үчүн өзгөчө санарип кодексин иштеп чыгуудабыз, деди ал. Эскерте кетсек, жыл сайын өтүүчү Digital Алматы эл аралык форуму бизнес өкүлдөрүн, эл аралык эксперттерди, IT коомчулуктун мамлекеттик органдарын жана жалпыга маалымдоо каражаттарын катышуусунда Алматыдагы эң ири ТЭЧ иш-чара болуп саналат. Президенттин Баткен облусундагы кармыктуу өкүлү Абдикарим Алимбаев менен Тажикстандын Согдия облусунун жетекчиси Раджаббой Ахмадзода жолугушту. Президенттин облустагы өкүлчүлүгүнөн билдиришкендей, тараптардын жолугушуусу 2 февралда Лейлек районундагы кыргыз-тажик чек арасында өткөн. Жолугушууга ошондой эле эки тараптын күч түзүмдөрүнүн жетекчилери, район акимдери, Кыргыз Республикасынын УКМК чек ара кызматтарынын директору Уларбек Шаршиев жана чек ара кызматынын жетекчиси Раджабали Рахманали да катышты. Тараптар чек арадагы кырдаалды талкууга алып, андан соң 3 маселе боюнча макулдашты. Чек ара аймактарында пайда болгон көйгөйлүү маселелерди сүйлөшүүлөр менен гана чечүү. 2023 жыл ичинде тынчтыкты сактоо багытында биргелешкен иш-чараларды өткөрүү. Эки облуста тең чек арага жакын жашаган жашоочулардын арасында түшүндүрүү иштерин жүргүзүү жөнүндө сүйлөшүлдү. Ысык-Көл районунда мурда соттолгондор арасында рейд өтүп 15 кылмыштын бети ачылды. Бул тууралуу Ысык-Көл облустук ички иштер башкармалыгынан билдиришти. Маалыматка ылайык, алдын ала иш-чарасынын жүрүшүндө райондук милициянын каттоосунда турган мурда соттолгон өзгөчө оор кылмыштар үчүн мыйзам жообуна тартылып камактагы мөөнөттөн өтүп келген жарандар өтө кылдаттык менен текшерилди. Милиция кызматкерлери алардын турмушу жана жашоо шарттары менен таанышып, алдын алуу жана түшүндүрүү иштерин жүргүзүштү. 4 күндүк алдын алуу иш-чарасынын жыйынтыгында Ысык-Көл райондук ички иштер бөлүмүнүн кызматкерлери тарабынан мурда жасалган 15 кылмыштын бети ачылып, баңгизаттар мыйзамсыз жүрүүгө байланышкан 4 кылмыштын бети ачылды. Ошондой эле соттон жана тергөөдөн жашырынып жүргөн 3 кылмышкер кармалган деп айтылат маалыматта. Айыл чарба өсүмдүктөрүн зыянкечтерден жана түрдүү оорулардан коргоо министрликтин алдындагы карантиндик коргоо департаментинин түздөн-түз милдети. Аталган департаменттин облустагы башкармалыгында бул иш менен алектенген жападан жалгыз лаборатория бул багытта иш алып барат. Лабораторияда өсүмдүктөрдүн түрлөрү экспертизадан өткөрүлүп, алардын экспортко чыгарууда дагы аныктамалар берилет. Бул тууралуу кийинки сюжетте сөз болот. Кыргызстанда айыл чарба тармагын өнүктүрүүгө акыркы убактарда басым жасалып, дыйкандар өндүргөн продукциялар экспортко көбүрөөк чыга баштады. Буга жараша азык-түлүк экспорттолуп жаткан өлкөлөрдүн талаптарына жооп берүү шарттары да бар. Андай талаптарга төп келүү үчүн фитосанитардык лабораториялар айыл чарба министрлиги тарабынан ар бир облуста ачылып иш алып барууда. Ысык-Көл облусун тейлеген мындай лабораториялардын бири Түп айылында жайгашкан. Экспертизанын бизде түрлөрү бул энтомологический экспертиза бар, микологический, бул бактериология менен фитопатология. Андан тышкары биякта биз азыр гельминтология кабинетинде отурабыз. Анан гербология экспертизасын өткөзөбүз. Бул лаборатория түзүлгөнүн себеби биздин Ысык-Көл облустагы айыл чарба жерлеринин, токой жерлеринин чарбаларын, негизи айыл чарба продукциясын текшерүү максаты. Ошо карантинный объекттер боюнча, андан тышкары оорулар боюнча, зыянкечтер боюнча, ото чөптөр боюнча, грибковый бактериальный ооруларга ушундайдыктан текшерип аныктама беребиз.
Лабораторияда айыл чарба өсүмдүктөрүнүн бардык түрлөрү экспертизадан өткөрүлүп, курамында зыяндуу микроорганизмдердин бар же жоктугу аныкталып, ошого жараша аныктама берилет. Карантин башкармалыгынын ар бир районго бекитилген адистери оорулардын белгилери байкалган шектүү өсүмдүктөрдүн үлгүлөрүн алып келип да текшертишет. Негизги милдет облус аймагында өсүмдүктөр арасында таралуучу оорулардын келишине жол бербөө. Биз вегетациялык мезгил учурунда ошо дыйкандардан айрыкча көчөт өндүрүүчү питомниктерден жаңы сырттан ташылып келген импорттук көчөттөрдү алып, алардын үлгүлөрүн өзүбүздө түптө фитосанитардык лабораторияда экспертизаланат, текшерилет. Питомниктер көзөмөлгө алынат. Мына быйыл ошо Айыл чарба министрлигиндеги экспертиза сорт сыноо менен биргеликте биздин облустун аймагындагы көчөттөргө инвентаризация кылдык. Көчөт өстүрүүчү питомниктерге инвентаризация кылдык. Бул жерлердин акыбалдарына байкоо жүргүзүлдү. Ошонун негизинде талапка жооп берилген көчөт өндүрүүчүлөргө сертификациялар берилди. Облус тургундарынын арасында чет өлкөлөрдөн мөмө жемиштердин көчөттөрүн алып келип, өстүрүү менен ишкердик кылгандар да көбөйдү. Көчөттөр атайын сертификат менен келгендигине карабастан, бул жактан дагы кайрадан текшерүүдөн өтөт. Импорттук продукция сертификат менен келсе да баягы bir высокий риск болуп калат да, себеби семенно-посадочный материалдар бар, көчөттөр бар. Ошолорду мына ошо биздин адистер баягы ошол жерлерден биздин Кыргызстанга келгенде, мисалы Ысык көл облусуна киргенде ошол алардан үлгү алып туруп бизге келип ошону текшертип алса болот да. Ошондой үлгүсү бар. Кээ бир дыйкандар өзүлөрү деле заявка берип адистерге, ошо ар бир районда управление адистерине заявка берип, ошонун заявка негизинде кайра эле үлгү алып биз бияктан текшерип беребиз. Ошол алмасын, картошкасын, ушун любой айыл чарба продукциясын. Учурда облус аймагында дыйкандарды түйшөлткөн зыяндуу микроорганизмдер же болбосо олуттуу оорулар деле жок. Муну адистер Ысык көлдүн климаттык шартынын жагымдуулугу, кандай гана өсүмдүк болбосун, шартка ыңгайлашып кете тургандыгы менен түшүндүрүшөт. Алмаз Үкүев, Нурдин Урманбетов, Сергей Мищенко, Ысык көл жаңылыктары. Ак Суу районундагы Заря айыл чарба кооперативинде жазгы талаа иштерине даярдыктар башталды. Анда сапаттуу үрөндөр даярдалып, техникалар кароодон өтүүдө. Бул кооператив 1994-жылы уюшулуп, жалпы 824 гектар жерге кылкандуу дан эгиндерин, картошка жана көп жылдык өсүмдүктөрдү өстүрүшөт. Кийинирээк кийинки сюжетте. Өткөн жылы Ак Суу районундагы Заря айыл чарба кооперативи 5000 тоннага жакын картошка жыйнап алды. Чарба мүчөлөрүнүн билдирүүсүндө 130 гектарга айдалган картошка абдан жакшы түшүм берген. Жыйналган картошканын өңү сулуу, таза чыккан. Азыр чарбада үйрөн бар, сатыкка 200 гектарга жетчүдөй үйрөн турат. 2020 жылкыны сатып атабыз. Желе үйрөнү 2020 жылкы. Кооператив жетекчисинин айтуусу боюнча 824 гектар жер иштетилип, айыл чарба өсүмдүктөрү өстүрүлөт. Анда көп жылдык чөптөр, буудайдын бир канча сорттору, арпа, жүгөрү, картошка айдалып, союздан калган кампаларга сакталат. Бул кооператив 1994-жылы уюштурулуп, азыркы тапта 160 түтүн өз чарбачылыктарын улантууда. В хозяйстве трудится 160 человек, плюс 21 человек пенсионеров, которые являются тоже членами кооператива, и работаем на земельных долях своих членов кооператива в размере 824,6 гектара. Заря кооперативи мал чарбачылыгында жакшы өздөштүргөн. Учурдалар сандан сапатка өтүп, тазагандуу малдарды асыроодо. Кой баласынын яки мериноз түрлөрүн багышат. Жазгүл Сатаева, Нурдин Урманбетов, Сергей Мищенко, Ысык көл маалымат кызматы үчүн Ак Суу районунан. Өткөн жылы ирригация жана сугат системаларын оңдоп түзөөгө ири сумманын каралышы Нарын облусунун Актала районундагылар үчүн чоң олжо болду. Еңчилерине тийген 20 миллион сомдун бир бөлүгү эскилиге чак жеткен жабдуулардын 80%-ын жаңыртууга жумшалды. Натыйжада сугат сууларын берүүдө бир кезегиде үзгүлтүктөр орун албады. Өлкө борборунан 500 чакырым алыстыктагы бул аймактагылардан кесиптешим кабар алып кайткан. Үч айыл аймагына таандык 2063 гектар аянтты камсыздаган Алабууга суу насос станциясы мындан 30 жыл мурун пайдаланууга берилген. Бирок анын курулушу бир катар жаңылыштыктар менен коштолгондуктан аны талаптагыдай иштетүүгө жыл сайын олчогон каражат каралат.
Ансыз анын токтоп калышы мүмкүн. Бул жолу да 8 миллион сом сарпталып, мындагы 4 агрегаттын бирөөсү жана дагы бирөөсүнүн ротор клапаны толугу менен алмаштырылды. 3 агрегаттын дагы эскилиги жеткен, бирок биз өзүбүз күчүбүз менен ремонт иштери жүрүп, суу толук кандуу суу берилип жатат. Быйылкы планга дагы бир агрегатка планга киргиздик. Кудай буюрса дагы бир агрегат жаңы алмаштырганга акча бөлүнүп калса, кайра дагы бир агрегат жаңы алмаштырабыз. Техникалык талап боюнча Ала Буугадагы 4 агрегаттын ар бири секундасына 1200 литрден суу бериши керек. Тилекке каршы алардын эскиришинен улам бул көрсөткүч 800гө кемиген. Ушундан улам өнөктүк кызыган маалда суу катышууларынын өп чаптыгы өзгөчө сезилет. Азыр ушу каналдарды карап турабыз. Бүт каналдарды суу тостоп, муспалып кетет, үстүнө чыкпаш үчүн сууларды алдына түшүргөндөй кылып аракет кылып кылса, канал жебегендей кылабыз да. Сууга байланыштуу азыр ремонт болуп элек азыр. Ал эми Коңшулаш, Байетов жана Терек айылдарындагы 5000 түтүн элге кызмат кылган Келте чап БСР өзү пайдаланууга берилген 1985 жылдан бери бир да жолу тазаланбаган. Мунун кесепетинен анын 60% кум топуракка толуп, 162 000 куб метр суу топтоого жөндөмдүү объектинин деңгээли 2-2,5 эсе азайган. Андыктан Ак-Дала районуна делинген 20 миллиондун 4 миллион 265 миңине ал толук тазаланды. Ушул жумуштардан соң жогорудагы 162 миңге кошумча дагы 20 000 куб метр сууну батырууга жагымдуу жагдай жаралды. Анткени менен кыштын ызгар суугу эмгек ыргагын солгундатпай койбоду. Техникага күч келди. Техниканы кечирээк оталдырып аттык, кыйнап. Объем көп экен, аябай. Толуптур. Жумуштагы баткак болуп мишейтетти. Асты кургап 94 000 куб чөгүндүлөрдү, ширендилерди өздүк күч менен чыгардык. Бул жерге иштегенге облустун жардамы көп, анткени ал жактан техникаларын алдык. 2 КАМАЗдын экскаваторун алдык, ошол жардам беришти. Андан сырткары өзүбүздүн техникалардан погрузчик, хоо автоунаасы, МАЗ автоунаасы жана газ шатырлар иштеди. Эске салсак, өткөн жылы Нарын облусундагы суу чарба башкармалыктарына жалпысынан 100 миллион сом бөлүнгөн. Бүгүнкү күнгө 90% өздөштүрүлүп, ирригация жана суга түйүндөрүнүн абалдары алда канча жакшырды. Гүлбарчы Молдоева, Сергей Мищенко, жаңылыктар, Нарын облусу. Республикадагы эң байыркы ысык көл корго. Ысык көл жана анын жээктеринин уникалдуу жаратылыш комплексин коргойт. Коруктун аймагындагы 7 участкасында сууга сүзүүчү жана суу жээктерин мекендөөчү канаттуулардын кыштоосу, көчүп конуусу үчүн эң маанилүү жер. Мындай өрдөктүн бир катар түрү акчардак, аккуу, аккытан сыяктуу канаттуулар байырлайт. Канаттуулардын айрымдары кыштаса, айрымдары уялап кайра учуп кетишет. Алар коргоого алынып, атайын кызматкерлер тарабынан дагы көзөмөлдөнөт. Ысык көл коргоо сууда сүзгөн жана суу жээктерине байырлаган канаттууларды, ошондой эле алардын жашоо чөйрөсүн сактоо максатында түзүлгөн. Ага тиешелүү 7 участкасы да канаттуулардын кыштоосу, уялоосу үчүн ыңгайлуу аймак. Жалпы аянты 700 гектарда түзөт. Мында кышкысын аккуунун 2 түрү, өрдөктүн 50ге жакын түрү кыштайт. Ошондой эле каркыра, фламинго, аккытан, чулдуктар, кашкалдык өңдүк куштар байырлайт. Келген куштардан көбүнчөсү өрдөктөр келет. Өрдөктөрдүн канаттууларынан өрдөктөр көбү басым болот да. Ошолордун саны миңден ашат. Ушул участкага келген кызыл баш, кызыл тумшук, кряква деген өрдөктөрдүн саны миңден ашат. Биякта бир топ эле көп болот. Жаз менен келгенде уже шыла хвост дегендер келет. Дагы могу кызыл баштар учуп кетет. Калчылар кээ бирөөлөр уже калып атат бияка. Ошол кызылбаштын где-то 20га жакын процент калып калат да. Анан келгендер дагы толтура эмелер бар. Шылахвосттор келет, куликтердин түрлөрү келет бияка. Мында канаттуулардын бардыгы коргоого алынып, атайын кызматкерлер тарабынан көзөмөлдөнөт. Район боюнча жалпы 2 кызматкерлер үйү бар. Алардын милдети мыйзамсыз аңчылыкка жол бербей, канаттуулардын балапан чыгаруусуна ыңгайлуу шарт түзүп берүү. Ошондой эле кышкысын кыргоолдорго жем чачылат. Бул жылы кызматкерлер өз каражатына жем алып, кыштан чыгуусуна көмөктөшүп жатышканын айтат. Жемди быйыл
биз өзүбүздүн каражатыбыз менен алып, өзүбүз егерлер 4 егер өзүбүз чыгарып, акча чыгарып, жем алып, арпа алып, ошолорго чачып, мындай кичине подкормка берип атабыз. Анткени өзүңөр көргөндөй, жана чычырганактын дандары быйыл жок. Жокко эсе да, такыр эле жок. Уже мына азыр февраль эле болду, февралдын башы болду, уже бир дагы бакта эмени көрбөй атасыңар, дандарды көрбөй атасыңар. Анткени кыргоолдорго бул жетишсиз деп биз азыр жем чачып баштаганбыз. Кыштын күнү бизге биотехния деп кыргоолдорго жемдерди бөлүп берип турат, зернотходдорду. Ошону чачып турабыз. Анан тиги обводнение деп коет, сууну көтөрүп, андатырларды жолусу бөлөк суу канаттуулары жумурткалаган ошолорду ыңгайлаштырып жасап беребиз да. Жетөгүз участкасында республиканын башка аймагында кездешпеген көк кытан жумурткалайт. Ар жылы 200 жуп көк кытан келип балапан басып учуп кетишет. Жазында көк кытан келет. Кыргызстанда жок, ушу биздин участкада бир эле жерде, ушу жерде жумурткалайт да. Көк кытан 6тан жумуртка басат, анан 3төн 3тү 4тү учуруп кетет да. Ал келгени неме юктан келет. Негизи бул Каспийдин түндүгүндө жумурткалачу. Эмнегедир 92-жылдан бери ушу участкада жумурткалай баштады да. Ысык көл мамлекеттик коргоо республикада биринчи уюштурулган корголоочу жай. Ал 1948-жылы түзүлүп, жаныбарлар жана өсүмдүктөр дүйнөсүн уникалдуу экосистемаларды сактап калуу, аларды изилдөө багытында иш алып барып келет. Мамлекеттик коруктардын аянттарында зыян келтирүү иш-аракеттерине тыюу салынат. Белгилей кетсек, 1971 жылдан бери 2 февраль бүткүл дүйнөлүк суулуу саздак жерлер күнү катары белгиленип келет. Бул күндүн алкагында коомчулуктун арасында экологиялык агартуу иштери жүргүзүлүп келет. Айнура Достукбекова, Асылбек Касьянов, Сергей Мишенко, Ысык көл жаңылыктары. 2022 жылы жакыр жашаган жана аз камсыз болгон үй бүлөлөргө социалдык келишимдин негизинде бир жолку акчалай жардам көрсөтүлгөн. Социалдык контракт долбоорун ишке ашыруу алкагында өлкө боюнча жалпысынан 2800 аз камсыз болгон үй бүлөлөргө 292 миллион сом бөлүнүп, аз камсыз үй бүлөлөргө чакан ишкердик жүргүзүү үчүн берилген. Бүгүнкү күндө бул долбоор Тоң районунда жакшы натыйжасын берип, тигүүчү цехтер ачылып, мал чарба менен алектенгендердин дагы саны өсүүдө. Кененирээк Ултай Курбанкулованын материалында. Тоң районунда 50 үй бүлөгө жеке чарбасында ишин жөнгө салууга, чакан бизнес ачууга, үй бүлө мүчөлөрүнүн бирин кайра окутуудан өтүп, ишке орноштурууга жана үй бүлөнү иш менен камсыз кылуу максатында 100 000 сомдон жардам көрсөтүлгөн. Бүгүнкү күнү башкармалыктын кызматкерлери жана соцсадистер менен биргеликте жерине барып, социалдык контракттын катышуучуларынын аткарып жаткан ишмердүүлүктөрүнө көзөмөл алып, баалоо иштерин жүргүзүштү. Биз ошол 22 жылы август айынан баштап соцконтракт негизинде 50 үй бүлөгө 100 000ден бергенбиз. Мына бүгүнкү күндө уже өзүнүн натыйжасын, жыйынтыгын бере баштады. Эмне десек, мына бизде 50 кишинин ичинен 6 тигүү цехтерин, тигүү машинкаларын алышкан. Бирөө соода сатыкка, бирөөсү жана жазгы талаачылык жумушка тракторуна тетиктерин, унаасына тетиктерин алышкан. Анан эми биз ошол сентябрдан бери мониторинг кылып, мына жыйынтыгын ошо биз башында жыйынтыгын кандай болот деп сарсанаа болгонбуз. Мына буюрса, мына бул январь айына жыйынтыгын бере баштады. Эмне десек, мына тикмечи цехтер ачылды. Мына Усманалиева Асыл Баканбаев айылдын тургуну өзү эле иштеп кетпестен үй бүлөсү менен андан тышкары өзүнөн тышкары 5 жумушсуз адамды жумуш орду менен камсыз кылышты. Тоң районунун тургуну Асыл Осмоналиеванын тапкан акчасы тамак аштан ашчу эмес. Мындан улам долбоор жазып, социалдык өнүктүрүү башкармалыгына сунуштаган. Долбоору жактырылып, алган акчасына тигүү машиналарын алып иш баштаган. Мамлекеттик катарынан 100 000 алганбыз. Ошо буюрса 4 машинка алгам. 5 кишилик орун өзүм менен 6 кишилик. Кыздар менен мына иштейбиз. Блузка тигебиз, ар кандай моделдер болуп калат. Ар кандай модельдер тигебиз. Ошо мамлекетке чоң ыраазычылыгымды билдирем. Ошентип бизде жумуш менен камсыз кылган үчүн. Мамлекет тарабынан 100 000 алгам.
100 миңге 2 машинка алдым, прямой строчка, пятинетка алып, ошо менен эмгектенип атабыз. Заказды кээде Бишкектен, кээде Бакамбайдан алабыз. Айына 20-25 миң табабыз. Анын 1-2-3 миңи машинанын майы, аны мунусу болот. Калганы балдарыма кетет. 6 баланын энесимин. Жолдошум разнорабочий. Ошо эмне дейбиз? 100 миң берген мамлекетке рахмат. Ушундай иши жок жүргөндөрдү иштүү кылып колдоо көргөздү. Мамлекетке чоң рахмат. Ал эми Тоң айылынын тургуну Айжамал Кудайбердиева социалдык контракт аркылуу 13 баш кой алган. Ошол 100 миң сомго 13 баш кой алганбыз. Ал койлорду семиртип байлап сатканга жумшайлы деген оюбуз бар. Азыркы маалда койлорду байлап атабыз. Жайкысын жайлоого жиберебиз. Жакын арада жолдошум ошо жол иштерине кирген. Ошол иштеп аткан ишине доходко ушу магазинде павильон ачканбыз чакан. Бир туугандарымдын да жардамы салымы чоң. Социалдык контракттын катышуучулары алган каражаттарын мал чарбачылыгына тегүү жана соода тармактарына жумшатса, ал эми бир үй бүлө төө куш багуу боюнча чакан ишкерлигин баштаган. Бул долбоор аркылуу көптөгөн жергиликтүү тургундар да жумуш орду менен камсыз болушууда. Улутай Курбанкулова, Данияр Акунов, Сергей Мешенко, Тоң районунан. Ысыкөл районундагы пробация органынын каттоодо турган кардарлар менен тыгыз иш алып барышып, алардын жашоо турмушун иликтөө менен коомго аралашуусуна ар тараптуу колдоо көрсөтүп келишет. Бул темада аймактык кабарчыбыз Асель Тилек кызы сөз кылат. Ысыкөл районунун тургуну Марина бүгүн аймактагы пробация органына кезектеги каттоодон өткөнү келген. Ал кокустуктан жасалган кылмышынын негизинде 13 жылга эркинен ажырап, 6 жыл абакта отурган соң амнистиянын негизинде убактысынан мурда бошотулган. Темир тор артынан чыккандан кийин Маринанын коомго аралашуусуна шарт түзүп, колдоо көрсөтүп жаткан дал ушул пробация органы болгонун белгилейт. Бүгүн ал каттоодон өтүү менен бирге социалдык көмөк алууга пробация кызматкерлеринин жардамы менен тиешелүү мекемеге арызын да калтырды. Все хорошо, мы посоветуемся и поможем вам с выплатами пособий. Хорошо, до свидания. Мен учурда 2 баланын энесимин. Кокустан кылган кылмышымдан соң 6 жыл темир тор артында отурдум. Ал жактан чыгып келгенде өз айылымда эле кайра айылдаштарга аралашуум кыйынга турду. Ошондо колдоону дал ушул пробация органынан таптым. Психологиялык жактан колдоо көргөзүштү. Учурда да жашоо шартыма карата да жардам берүүнү улантышып, бүгүн бул кызматкерлердин жардамы менен социалдык өнүктүрүү мекемесинен жөлөк пул алууга арыз калтырдым. Ысыкөл районунун пробация кызматы ар бир кардарына жекече программа түзүшкөн. Каттоого алынгандар көзөмөлгө алынып, турмуш шарты иликтенип, жашоосун жакшыртуу аракеттери көрүлөт. Ысыкөл районунун пробация органында бүгүнкү күндө 212 кардар туруп атат. Алардын 12си шарттуу түрдө мөөнөтүнөн мурда бошотулуп келгендер. Калган 114 деген коомдук жумуштар болуп атат. Укук бузуулар кодекси менен ошо коомдук жумушка тартылып келгендер. Анан 98-96-сы ушу кылмыш жаза кодекси менен пробациялык көзөмөл колдонулуп келгендер. Бүгүнкү күндө каттоо алууга келип турушат. Алардын социалдык тиричилик шарттары изилденип, эгер кандайдыр гуманитардык, социалдык жардамдарга же юридикалык жардамдарга муктаж болгон болсо, биздин кызматкерлер тарабынан жардам көрсөтүлүп турат. Жана ошо кылмыш жоопкерчиликке тартылып, кылмышка барган адамдарга кайра жардам көрсөтүү максатында психологдун жардамы көрсөтүлүп турат бизде. Пробация органы 2019-жылы өз ишин баштаган. Бул орган ошол жылдардан бери түрмөдө отургандардын санын азайтуу, пробацияда катталган кардарларын оң жолго салуу жүрүм-турумун түзөп, алардын кайрадан укук бузууларын алдын алуу багытында алгылыктуу иштерди жасашууда. Асель Телек кызы, Сергей Мещенко, Айбек Жумашев, Атайын кабарлар топтому үчүн Ысыккөл районунан. 2 февраль шайлоонун бүткүл дүйнөлүк күнү. Бул күнү 2005-жылы Венгрияда шайлоо уюштуруучулардын глобалдуу конференциясында уюшулган. Шайлоонун бүткүл дүйнөлүк күнү ар жылы февраль айынын 1-бейшембисинде майрамдалат. Бул күнгө карата Борбордук шайлоо комиссиясы студенттер үчүн ачык эшиктер күнүн өткөрдү.
Кыргыз Республикасынын Борбордук шайлоо комиссиясынын жарандык билим берүү жана шайлоо технологиялары борбору жаш жарандын мектебинде шайлоо процессинде жетишкендиктер тууралуу маалымдоо, жаш шайлоочуларда демократиялык баалуулуктарга берилгендикти калыптандыруу максатында Борбордук шайлоо комиссиясы 1-2-3 февралда БШКнын өнүктүрүү боюнча туруктуу көмөктөшүүсү менен студенттер үчүн ачык эшиктер күнүн өткөрдү. Тренингтин өткөргөн организаторлор бул болсо Борбордук шайлоо комиссиясы жана эл аралык шайлоо системасынын фонду IFES ошонун алкагында болуп жатат. Айта турган нерсе, биздин азыркы катышуучулар аябай активдүү катышып атат. Мага как тренер катары жаккан нерсеси биздин катышуучулардын өздөрүнүн инициативасы бар. Ушул биздин жашообузду Кыргыз Республикасынын өнүктүрүүнү, шайлоо системасын өнүктүрүүнү аябай көптөгөн сонун суроолорду берип атат. Юрист катары да ошолорго жооп берип атам. Бул биздин жаштар, бул биздин коомубуздун келечеги. Жаш жарандын мектебинде жогорку окуу жайдын студенттери жаран жана мамлекет деген темада маалыматтык агартуучулук иш-чараларды өткөрүп, коомдук саясий системасында мамлекеттин ролу жана орду, Кыргыз Республикасынын жарандарынын негизги саясий укуктарына кирген шайлоо укуктары, жаңы шайлоо системасынын өзгөчөлүктөрү, шайлоо органдарынын ыйгарым укуктары жана функциялары түшүндүрүлүп берилди. Бул жакка жаш жаран мектебине атайын тандоо жүрүп, анкета толтуруу менен таанышым аркылуу билип калдым. Жана бул жактын окуусу бизге көп нерсени берди деп айтсам болот. Себеби биз жаш жаран кандай максаттары болуш керек, кандай милдеттери болуш керек жана кандай укуктары болуш керек, ошол нерселерди кененирээк өтүп жатабыз. Ушул кечөөдөн бери биз деги эле мамлекет деген эмне, биздин Кыргыз Республикабыздын укуктары, мыйзамдары кандай жана ошондой эле биз кандай милдеттерге, укуктарга ээбиз, ошолорду кененирээк үйрөнүп атабыз. Жана бүгүн эл аралык шайлоо күнү жеке мен үчүн ушул шайлоодогу ар бир жарандын добушу өтө чоң мааниге ээ экенин мен үчүн мындай жаңыдан дагы көп билип жатам десем болот. Себеби чын эле биздин Кыргыз Республикасында жаштардын ролу абдан чоң. Бүткүл республика боюнча шайлоочулардын тизмесинин структурасында жаш шайлоочулардын үлүшү 32%. Бул 1.201.533 адамды түзөт. Бирок 2021 жылдын 28 ноябрында өткөн Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин депутаттарын шайлоодо болгону алардын 246.803 адамы катышкан. Бул 20,5%ды түзгөн. Жанара Алмазбекова, Сергей Мишченко, Сыкөл жаңылыктары. Республиканын саламаттыкты сактоо уюмдарынын материалдык техникалык базасын жакшыртуу, калкты тез медициналык жардамдарга жеткиликтүүлүгүн камсыз кылуу максатында акылдуу шаар долбоорунун коопсуз шаар компонентинин ишке ашыруунун алкагында Саламаттыкты сактоо министрлигинде тез жардам унааларын сатып алууга республикалык бюджеттен акча каражаты бөлүнүп, 33 тез жардам унаасы сатылып алынды. Бул тез жардам унааларды өлкөнүн аймактарына бөлүштүрүлүп берилди. Мындай тез жардам унаасы менен Ысыкөл районунун жалпы дарыгерлик практика борбору дагы камсыз болушту. Ысыкөл району курорттук аймак болгондуктан чет жерден келген туристтердин саны да көп. Андыктан өзгөчө жай мезгилдеринде жергиликтүү тургундарга жана туристтерге медициналык жардам көрсөтүүдө тез жардам унааларынын жетишсиздиги көйгөй жаратып келген. Акыркы 3 жылдан бери саламаттыкты сактоо тармагына жакшы көңүл бурулуп, тез жардам унаалары берилип келүүдө. Бир убакта жанагы эскеле бир УАЗ деген машинебиз болчу эле. Мына азыр Кудай отого момундай машинеден 4-5 бар. Өкмөткө ыраазычылык билдиребиз. Анткени акыркы 3 жылдан бери ушундай машиналар көбүрөөк келип атат. Элди мындай обслуживать эткенге шарт жакшы эле түзүлүп атат. Акылдуу шаар долбоорунун коопсуз шаар компонентин ишке ашыруунун алкагында саламаттыкты сактоо министрлигине тез жардам унааларын сатып алууга республикалык бюджеттен акча каражаты бөлүнүп, 33 тез жардам унаасы сатылып алынган. Болбоду, ушундай машинеге жетпей жүрдүк эле. Наконец-то бизге больнойлорду ары бери ташыганга жакшы болду. Баары бар экен рас ичинде. Главврачыбызга рахмат, ушундай машинеге такыр жетпей жүрдүк эле, жаман кыйналып аттык эле. Жакшы болду, рас болду. Иши кылып ушинтип жакшы иштеп больнойлорубуз аз болуп, Олег Петрович. Ары бери ташыганга нагрузка азыраак болсун, Ак жолтой машина. Ак жолтой машина болсун.
Саламаттыкты сактоо уюмдарынын материалдык техникалык базасын жакшыртуу, калкты тез медициналык жардамга жеткиликтүүлүгүн камсыз кылуу максатында алынган бул унааларда бардык шарттар түзүлгөн. Жаңы машина алдык. Бул үчүн биз өзүбүздүн президентибиз Садыр Нуркожоевичти, министрликти, Гүлнара Марышинаны ушул иштерге ыраазычылык билдирип кетет элек. Себеби деген чындыгында биз мурунку жылдары абдан кыйынчылыктарда жүрдүк. Транспорт абдан аз болчу. Реанимобилдер келчү эмес. Келсе дагы биз УАЗ келип, ал жерде шарт мындай бул машинадегидей түзүлгөн эмес, кислород жок, башка аппаратуралар жок. Болсо дагы алар бардык электр менен иштегендиктен мындай машинеге кое алчу эмеспиз. Мына эми азыр бул машинелердин келиши менен биз ойлойбуз, биздин ушул медиктердин, медицина кызматкерлеринин жүгү жеңилдейт го деп. Жамиля Калиева 30 жылдан бери тез жардам кызматында иштейт. Ал иш убагында тез жардам унааларынын жетишсиздигинен көптөгөн кыйынчылыктар болсо дагы ага карабастан элге тез жардам көрсөтүп келишкенин айтат. Бүгүн абдан кубанычта күн болуп атат биз үчүн. Ушу жаңы скорый келип, жаңы оборудование, жакшы ичинде оборудование экен. Буга чейин көп мындай кыйналыштар болгон. Но ошого карабастан биз эмгектенип иштеп келе жатабыз. Абдан кубанычтабыз. Ушу бизге жакшы ичи оборудование, скорый помощьты берип, ушу ыраазычылык билдиребиз. Министерствого биздин ушакта жетектеп келген жетекчилерибизге чоң ыраазыбыз. Ак халачандар мындай жаңы тез жардам унаасы менен камсыз болгондору үчүн кубанычта болушуп, мындан ары да эл кызматында иштей беришерин белгилешти. Мир Мусубакунова, Айбек Жумашев, Сергей Мищенко, Ысык-Көл районунан. Ак Суу районунун жаштары ынтымакты бекемдөө максатында көкбөрү оюнун уюштурушту. Көкбөрүнүн жер улак түрү боюнча өткөн мелдешке 32 команда катышты. Оюндун өтүшүндө демөөрчүлөр тарабынан акчалай сыйлыктар коюлду. Теманы кабарчы улантат. Улак тартыш илгертен бери чоң салтанаттарда, майрамдарда, аш тойлордо өткөрүлгөн. Кокустуктары көп болгондугуна карабастан, бүйүр кызыткан бул оюнга кызыккан жаштар көп. Ак Суу районунун жаштары тарабынан уюштурулган көкбөрүгө 32 команда катышты. Бул жолу жер улак түрү боюнча мелдеш жүрдү. Катышуучулар казан улактан, жер улактын тартышынын айырмачылыгын айтып беришти. Бул түрү жер улак 3-3 чабышат. Ар бир айылдан 3-3 бол команда келишти. Чыкканда казактардыкы сыяктуу чыгат. Жер улак деп коет, кыргыздардын оюну. Ошол болуп атат. 3 чыгат. Утулганы бирден утулса чыгып беришет. Тиягынан 2 даяк болот. 2 даяктын биягынан 3 ат, тиягынан 3 ат чыга берет. 3 аттын тиягынан утканы, биягынан утканы кете беришет. Кудай буйрса биз көл ичинен азыр фавориттер Ак Суу району 3 машина утканбыз. Казан оюндан, көл ичинен. Андан бери жакшы чоң оюндар боло элек. Ошо район болуп эле оюндар жер улак ушундай өтүп атат. Азыр күн кыска болуп, жалаң ушундай жер улак өтөт. Ак Суу районундагы көкбөрүчүлөр облустук деңгээлдеги мелдештерде дайыма алдыда экендиктерин айтышат. Буга чейинки мелдештерде дагы автоунаа уткандыктарын белгилешет. Ал эми бул күнкү таймаш алдыда болуучу ири мелдешке даярдык дешет. Буюрса оюн мыкты деңгээлде болуп жатат. Эң башкысы күчтүүсү жеңет го деп ойлойм. Күчтүүсү жеңсин, эң башкысы бөөдө кырсыгы жок, жакшы оюн болсун. Ошо жигиттердин билегинен күч кетпесин. Өзүмдүн атым жөнүндө тааныштык этсем, өзүмдүн атым кличкасы Чыйгашка. Ошо бул деле ушу маман айылынын аты. Оюндун жүрүшү жакшы өтүп атат. Ак Суу районунун райондук деңгээлде өтүп атат. 32 команда келди. 32 команданын ичинен азыр алдыңкылар суурулуп чыгып атат. Жакшы деңгээлде өтүп атат, жакшы оюн болуп атат. Жер улак тартышында жеңүүчүлөргө демөөрчүлөр тарабынан 1-чи орун үчүн 12 000 сом, 2-чи орун үчүн 8 000 сом, 3-чү орун үчүн 5 000 жана 4-чү орунга 4 000 сом сыйлык каралган. Салтанат Керимкул кызы, Нурлан Чойбеков, Сергей Мищенко, Ысык-Көл жаңылыктарына.
Күндүн маанилүү деген жаңылыктар менен бүгүн сиздерди мен Алина Антумакова тааныштырдым. Эмки эфирден амандашканча сак саламатта туруңуздар.